Достар, жалпыңыздар үшін сонун жаңылык бар. Кутстрой курулуш компаниясы жалпысынан 5 пәтер ойнап жатканын барыңыздар уксаңыздар керек. Бирок конкурска кантип катышабыз деген суроолор пайда болгон болсо, шарттары жөнөкөй. Ылдыйда турган 3 ссылкага катталасыңар Facebook, Instagram жана YouTube баракчага. Анан сиз автоматтык түрдө конкурска катышууга укук аласыз. Анан 30 сентябрда ошол жалпы катышуучулардын арасынан 9 жеңүүчүнү аныкталып, башкы офиске чакырабыз жана ошол жерден 9 арасынан бирөөнө 2 бөлмөлүү квартира тапшырылат. 2 бөлмөлүү, абсолютно бекер. Анан бул жолкусуна эгерде сизге ийгилик кушу жылмай калса, эч кабатыр болбойбуз, кайгырбайбыз. Себеп дегенде ноябрга чейин дагы 3 квартира ойнотулат. Балким ошо үчөөнүн бирөөсүн сиз утуп калышы мүмкүнсүз. Ошон үчүн бир гана өзүңүз катышпастан, жалпы туугандарыңызга дагы айтып койсоңуздар, мүмкүнчүлүктөр өтө көп болот. Кутстрой курулуш компаниясынын акциясына катышууга барыңыздарды чакырмакчыбыз. Ассаламу алейкум сүйүктөрчүлөр, Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эле Ошто, болгондо да Оштун так борборунда жаштар эс алып, сонун мааракени өткөрүп жаткан кезинен дагы бир кызыктуу сурамжылоо жүргүзөлүп атат. Себеп дегенде бүгүн мынакей 2 жаш баш кошуп атат, достор сүйүнүп атат, курбулар кубанып атат, бирок ошол эле учурда курбулар анча-мынча учурларда кичине кыялданып койсо керек. Менин да ушундай баш кошкон күндө сонун ушундай маареке болот деп. Бирок бир чакан аябай орусча айтмакчы щепетильный тема десек болот. Себеп дегенде бул көп эле биздин региондордо дагы деле бар. Бар болгону да тура, кеде тура эмес да учурлар болуп калат. Кандай тема десем, эгерде сизге ата-энеңиз болочок жолдошуңузду таап ушул жигитке тиесиңби десе, макул болосуңарбы деген суроо uzatабыз. Эгерде дагы макул болобуз же жок десе дагы кошумча суроолорду берип, жоопту бир аз татаалдаттырганга аракет кылабыз. Бул менимче актуалдуу маселелердин бири. Себеп дегенде көп учурларда 2 жаштын ордуна ата-энелер чечип койгон учурлар болот. Андай үй бүлөлөр жакшы жашап кеткендер да бар, ажырашып кеткендер да бар. Ошон үчүн эки тарабын тең алабыз. Жакшы жагын да, жаман жагын да алып караганга аракет кылабыз. Анан эң башкысы тема кызыктуу болгон болсо лайкты басыңыздар. Биз дагы бир жолу айтып кетебиз. Бүгүн Ошко келгенибиздин себеби биздин көп көрүүчүлөр суранып келген болчу. Анан ошо көрүүчүлөрдүн суранычын аткарып, эми биз өзүбүздүн суранычыбызды ыргытып коюп атабыз. Каналга катталып коюңуздар. Себеп дегенде 250 миңге 3-4 күн ичи жеткенге бир сонун мүмкүнчүлүк түзөлүп атабыз. Өзүбүзгө силердин колдооңуздар менен биз буйрса алып көрсөткүчкө жетебиз деген ишеничтебиз. Ошон үчүн каналга катталып койгон болсоңуздар, биз баштадык. Эгерде ата-энеңиз бир жигит таап туруп ошого турмушка чыгасың деп койсо, сиз ошого макул болот белеңиз, жок беле? Макул болмокмун. Макул болмокмун. Себеби мен ата-энемди билем, именно апамды өзүм мага жаман каалашпайт. Сөзсүз түрдө, бирок ошол эле кезде сиздин сүйгөн жигитиңиз бар деп коелу, же жактырган жигитиңиз бар, экөөңөр мамилеңер бар, анан ошого да атса, балким кызым бул жигитти эле байкап көрчү. Себеп дегенде эми үй бүлөбүз жактан, баардык жактан туура келет экенсиз, сүйүүнү да чанып коет белеңиз кандай? Эгер мен сүйгөн бала мени да сүйсө, сүйгөн балага тиймекмин. Ал сөзсүз түрдө. Эгерде пока эч кандай сезимдер жок, өзүңүз мындай жүрөк бош жүргөн болсо, мамаңыз келип, апаңыз келип, атаңыз келип туруп айтса, кызым, могул жигит сонун экен, ушуга турмушка беребизсе, сиз макул болом. Опа. Сонун күтүүсүз, эң негизгиси. Чоң рахмат. Эгер жакшы болсо макул болом. Эгер менин көңүлүмө жакпаса, анда макулдугун бербейм. Ал бир чакан кыстырма менен, эгерде сиз ошол учурда эч кандай сүйүүгө кабылып же бирөөнү жактырып жүрбөсөңүз, Ооба. Эгерде бирөөнү жактырып калсаңыз, то категорически жок. Ооба, албетте жок. Эгерде Көңүлүндө башка бирөө боло турган болсо, анда барды тегереги төп келип турса дагы макулдугун бербейм. Ата-энем тапкан жигит мен ойлогондой жакшы бала болсо, мен макулмун, ата-энемдин ыраазычылыгы үчүн. Ошол эле учурда эгерде сенин сүйлөшкөн жигитиң болуп атат, анан ата-энең болбой эле бул жигитке турмушка чыгасың деп атса, анда эмне кандай болуп калат? Анда жок. Анда жок. Бирок ата-энең таптакыр каршы болуп туруп атсачы, болбойт. Биз айткан ушул вариант эң сонун. Ушуга эле турмушка чыгасың деп атса. Жашоо меники да. Мен өзүм жактырган инсанга турмушка чыгышымга укугум бар. Сонун жооп, чоң рахмат. Жок. Себеп? Себеп аны менен жашап кете аламбы, кете албаймбы, көзүм жетпейт да. Если мени сыйласа, тип кете бермекмин. Эми келе калып, эй дебейт эч кимчи. Баары келип сыйлык Майли, неме алтыным алгандан кийин катыным дейт го. Анан ошого бардык эле адамдарды билесиң да, ошентип айтаарын. Баарын эле билип, если көзүң жеткенине тетилем.
Аха. Эгерде айтса, сиз көбүнчө каршы болмоксуз. каршы болмок. Каршы болмоксуз. А сизчи? Эми ар бир эле ата эне өзүнүн баласын жаман болсун дебесе керек. Менин оюмча жакшы эле мен макул болмокмун. Макул, эгерде мындай условия да бар да. Если сиз макул болду десеңиз, анда кошумча суроо. Ошол эле учурда сиздин жигитиңиз бар деп коелу. Сүйгөн жигитиңиз бар, жактырып жүрөсүз, же балким мамиле болуп атат, там бир канча ай же бир канча жума болсо да. И ошол эле учурда ата энеңиздер башканы айтып атышат, ушул жигитке тиесиң деп. Андачы? Анда Татаалыраак болуп калат, татаалыраак болуп калат. Тандаш бирок ар бир эле ата эне өзүнүн баласын жаман болсун дебейт. Жакшы эмени тапса мен макул болмокмун. Ошо. Все-таки жигитке карабай эле ата эне айткан. Ооба. Себеп? Себеби ар бир ата эне өзүнүн баласынын бактын каалайт жана баласына эч качан жамандык же жаман адам тандап бере албайт. Эми кошумча суроолорду да берип атабыз. Эгерде сиз ошол эле учурда бир жактырган жигитиңиз болсо же сүйлөшүп жаткан жигитиңиз болсо, анда кандай болуп калмак? Сүйүүнү чаммаксызбы же ата энеңизге айтмак, түшүндүрмөксүзбү? Мен бул жакта сүйлөшкөн жигитим бар, ошону көбүрөөк жактырам, анан уруксат бергилечи деп. Если ата энем тапкан жигит жакшыраак болсо, анда буга да айтып көрмөкмүн, себеби выбор. Да. Түшүнүктүү. Бирок көбүнчө бөлүгү 60-70% сиз ата энеңизден айткан. Ооба. Сонун. Ата энеңин бир 2-3 жылдык сүйүүгө караганда ата энем бизде 20 жашка толдук. 20 жылдык сүйүү күчтүүрөөк турат го деп ойлойм. Кыздардын баары кетип калса эле бүт бар маршрутка келип отуруп алып, биякта бир маршрутка толо кыздар бар экен. Демек, бир маршрутка толо мнениялар бар, ошо ойлор бар. Ошон үчүн биринчиси эле чоң кыз, жашынбаңыз, пожалуйста. Суп-сулуу таптатына кыз экен, бетин жашырып атат. Атыңыз ким? Кенжегүл. Кенжегүл. Мындай суроолор атат. Аябай маанилүү. Эгерде ата энеңиз сага сонун жигит таап койдук, ошого турмушка чыгасың десе, макул болосузбу, болбойсузбу? Эгерде сиз аны тааныбасаңыз, билбесеңиз. Ата энем таап койсо болот. Себеп? Себеп ата энем жамандык каалабайт да, жакшы адам табат. Вот, сонун. Эгерде ошол эле учурда сиздин жигитиңиз болуп калсачы, сүйлөшүп жаткан учурда, анан ата энеңиздер уже сага турмушка чыгышың керек болуп калды. Анан сонун жигит таап койдук, ошого тиесиң, тиги сүйүңдүү болсо токтотуп кой десечи. Анда кечирип койду. Жаман капталдан сурай берет экен, ушундай акмак адаммын да мындай. Бишкектерге качат койсом, Ошто да туугандар ушундай болот да. Ошто микрофон менен келаткан эки жака. Жак, мен жаттап калам ар бириңерди. Акыркы жообуңузду айтып коюңуз, макул же жок? Макул, Эптеп эле бизди кетириштин айласы болду, иш кылып жооп берди да кеттик. Жок. Себеп? Себеп өзүң эми сүйгөндө өзүң жакшы көргөн адам менен жашасаң бактылуу болосуң деп ойлойм. Буга чейинки дагы варианттар болот да, макул, себеп деген ата энебиз бизге жамандык каалабайт деген. Эми ооба ошондой да варианты бар. Ал бар. Бирок канча дагы өзүң жүрөгүң сүйгөн, өзүң жүрөгүң тандаган адам менен жашоо курган оңойроо. Соң ооба бактылуу болосуң деп ойлойм да, бирок билбейм. Эми антип неме кылгандар деле бар, турмуш кургандар деле бар. Жакшынакай жашап кеткендер да бар, тилекке каршы жашоосу окшошпой кеткендер да бар, Мындай эки тарабы тең бар. Ооба, эки тарабы тең. Сиз иш кылып макул болбойт болчуңуз. Всё, түшүнүктүү, чоң рахмат. Биз кетип атабыз да уже. Мен 1 минут жооп берип коюп кетип каласыңар. Айтың вопросуңузду. Эгерде ата энең тапкан жигитке турмушка чыккан макул болот белең? Эгерде Ооба. эмне үчүн? Билбейм. Билбейсиң. Просто ата энең кызым мо жигит сонун экен, ушуга турмушка чык десе макулсуң. Ооба. Эгер ошол эле учурда жигитиң болсочу? Себеби эмеде ата энечи никогда кызына, мисалы баласына жаман нерсе тилебейт да. Сен ошентип турмушка чыгып кеткен курбуларың барбы практикада? Билбейт экенмин. Тааныштарың. Пока. Мейли. Сейчас мы живем в таком времени, где нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем, сможем ли мы обеспечить достойную жизнь подрастающему поколению, нашим детям. И ради светлого будущего страны мы должны сделать правильный выбор. Я выбираю партию «Республика». Я выбираю путь вперед. Мынакей достор, өзүңүздөр уккандай эле көпчүлүк учурда кыздардын баары эле макул болобуз дейт. Себеп дегенде ата эне эч качан баласына жамандык каалабайт дейт. Бул өтө туура сөз. Себеп дегенде баласы бактылуу болушун эле каалайт ата эне. Бирок ошол эле учурда бир нече учурларда кемчиликтер кетип калышы мүмкүн экен. Себеп дегенде балким бир досунун же тааныштарынын баласын жакшы таанып туруп, кызын сүйлөшүп аткан жигити менен таанышпай, же болбосо жакшы изилдеп көрбөй, же ал менен жакшы бир жан дүйнөсүн билбей туруп эле жактырбай коюп, же болбосо мындайча айтканда өзүнүн принциптеринен тайбай коюп,
ошол эле учурда кызын сүйүүсүнөн айырып анан жашоосуна да бир аз терс таасирин тийгизип коебу деген да ойлор бар да. Бул суроону ар тарапта алып карап көрсө болот. Себеп дегенде сүйүшүп үйлөнгөндөр деле ажырашып кетет. Мындай жол менен үйлөнгөндөр да ажырашып кетет. Сүйүшүп үйлөнгөндөр да бактылуу өмүр бою жашап кетет. Мындай ата-энелер тааныштырып, ата-энелер баш коштуруп койгондор да жашап кетет. Бул албетте 2 жаштан көз каранды. 2 жаш бири-бирине кандай бат тил табыш кетет жана бири-бирин кандай түшүнүп кетишет, ошондон эле көз каранды. Менимче бүгүнкү кыздардын айтылган жооптору баары туп тура десем деле жаңылышпайм, жана баары туура эмес десек деле жаңылышпайм. Себеп дегенде бир чети адам баласы жашоосунда өз тагдырын өзү чечиш керек, бир чети ата-энени да ар дайым угуш керек. Бул суроонун так жообу эч жок. Ошон үчүн мен 2 жагына тең бурмалаган жокмун, 2 жагына тең кошулган жокмун. Болгону гана бир чакан маселени талкууганга алып чыгып бердик. Ошону комментарийде өзүңүздүн оюңуздарды калтырып койсоңуздар болот. Фрунзе ТВ, Чоң Суроо долбоору Ошто да бизден 1-2 чыгарылыш күтүңүздөр. Келерки күнгө чейин, келерки эфирге чейин сак саламатта калыңыздар.